УКМК менен Жогорку соттун ортосундагы тирешүү башталды. Дегеле эки мамлекеттик мекеменин тиреши эмне менен бүтөт жана эмнеге байланыштуу бул эки мамлекеттик органдар тирешип калышты. Бул тууралуу бүгүн биз учурда программасында талкуу жасайбыз. Аны мен Гүлмира Үмүталиева алып барам. Анда алгач мен ушу студияма келген конокторум менен тааныштырсам, Мамбет Жунус Абылов мырза, мурдагы Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы, ошондой эле саясатчы, мамлекеттик ишмер. Ошондой эле биздин экинчи студиябызда Сооронбай Карабаев мырза отурат. Ал мурдагы экс-судья, ошондой эле Баткен областында дагы областтык соттун төрагасы болуп иштеп келген. Куш келипсиздер. Бүгүн ушу биз талкууга жем таштаган ушу Ташиевдин 24-декабрда берген басма сөз жыйынына алынган бир өзүнүн сөзүн көргөзүп, андан кийин талкууну улантсак, анда Ташиевдин биз ушу Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиевага карата алардын Жогорку соттогу жемкорлукка боюнча атайын айыптоолорду айткан, ага көңүл буруңуздар. Насчет Гульбары Калиевой, председателя Верховного суда. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева тууралуу ооба ага карата кылмыш иши козголгон. Иш иликтенип жатат. Аны жоопкерчиликке тартуу үчүн биз далилдерди жетиштүү санда таап койдук. Биз кылмыш ишин тартип комиссиясына жөнөттүк. Эгер тартип комиссиясы Гүлбара Калиеванын кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдугун берсе, биз анын чоң кызматына карабастан жоопкерчиликке тартабыз. Ал мыйзамды бузуп, мамлекетке зыян келтирди деп эсептейбиз. Буга чейин эч качан унчукпай келген Жогорку сот ошол күнү Жогорку соттун төрайымынын аброюн коргоп, дегеле сотторго мамлекеттик органдар тарабынан басым кысым жасалып жатат деп ошол күнү эле жооп беришкен. Ошол жоопту дагы сиздерге назарыңыздарга койсок. Жогорку сот күнөөсүздүк презумпциясы кылмыш ишинин негизги принциптеринин бири экендигин эске салууну маанилүү деп эсептейт. Бул мыйзамда белгиленген тартипте жасалган кылмыш үчүн күнөөсү далилденгенге чейин жана соттун мыйзамдык күчүнө кирген чечими менен аныкталганга чейин адам күнөөсүз деп эсептелет. Жергиликтүү сот автоматташтырылган маалымат системаны ишке ашырууга байланыштуу бул долбоор Европа биримдигинин Кыргыз Республикасында укук үстөмдүгү долбоорунун алкагында ишке ашырылып жаткандыгын, тендерлерди жана подрядчиктерди тандоону эл аралык уюм өзү жүргүзөрүн белгилейбиз. Андыктан Жогорку сот органынын жетекчилиги жана кызматкерлеринин айтылган айыптоолорго катыштыгы мүмкүн эмес. Сот бийлиги акыркы күндөрү аткаруу жана мыйзам чыгаруу бийлигинин өкүлдөрү тарабынан конструктивдүү эмес сын пикирлер менен айыптоолорго душар болуп, алар сотко чейин текшерүү жүргүзүлүп жаткан маселелерди коомдук талкууга алып чыгууда. Дегеле ушу сотторго катарата басым жасалып атабы, же болбосо соттор чындыгында эле жемкорлукту жашырып жатышабы? Бул жерде азыр учурда коомчулукту талкуу жараткан маселе болуп атат. Ошондуктан мен сизге кайрылгым келип атат, Сооронбай мырза. Дегеле ошо жогорудагы айыптоолор негиздүүбү? Биринчиден, бүгүнкү күндө колдонуп аткан кылмыш жазык процессуалдык кодексинин талабына ылайык кылмыш иш козгоо деген институт жок. Бүгүнкү күндө ошондуктан Камчыбек Кыдыршаевичтин баягы берген интервьюсунда кылмыш иш козголду дегени бир аз туура эмес болуп калды окшойт. Экинчиден, биздин мамлекеттин негизги мыйзамы болгон Конституцияда адамды күнөөлүү деп сот анын мыйзамдык күчүнө кирген өкүм менен гана сот тарабынан табылат деп ачык көрсөтүлгөн. Ошол себептен жанагы Калиева Гүлбара Утюровнанын үстүнөн кылмыш иш козголду. Анан кийин териштирүү жүрүп атат, тартип комиссиясына жөнөтүлдү деген маселелерди менимче эртерээк айтып койду. Бул массалык маалымат каражаттарында бүгүнкү күндө ушул тема аябай катуу талкууланып атат. Менин оюм боюнча бул кысым көрсөтүүгө бара-бара аракет болуп калды. Рахмат, мен ошондой эле сизге кайрылгым келип атат, Мамбет Жунус Абылович. Анакей УКМК бул биздин мындай атайын кызмат болгондуктан мындай жемкорлуктар тууралуу жар салбай эле иштеш керек беле, же болбосо ушундай жар салып, анан кийин жарыя менен элге чыгаргандан кийин анан иш башташ керекпи дегенде сөздөр болуп атат да. Бул жерде маселе жанагы эки мамлекеттик органдын ортосунда бир кандайдыр бир келишпестик эмес да. Бул жерде саясий тактика
Biz görüp turabыз. Бул эки мамлекеттик орган бири-бири менен тирешир эмес. Бул эки бийликтин эки бутагы. Өлкөдө 3 эле бутакта турат бийлик. Ошол жана аткаруу бийлигинин бутагында турган адам Ташиев. Жанагы сот бийлигинин башында турган адамды мынандай жекирип, жөөлөп, ага эч кандай кылмыш иш ачпай туруп алып бул кылмыш бар, биз билебиз, мынтебиз, антебиз деген эме өттү. Эмне үчүн мынтип атат? Себеп дегенде сот бийлигин бүгүнкү бийликтин башында турган адамдар даже бийлик катарында эсептебей турат. Өзүңүз элдин баары көрүп, дүйнө жүзүндө таң калып отурат. Мисалы Садыр Жапаров жанагы интервью берип атканда сурап атат, 3 бийликти атаңызчы десе, 3 бийликтин бутагына сот бийликти киргизген да жок. Булар мына бүгүнкү бийликте турган адамдар сотторду бир жөн эле бир баягы биздин айткандык аткара турган деген эле бир эмеге деңгээлге түшүрүп койду да. Ошондуктан менин оюмча мына жогорку соттун маалымат кызматы абдан туура мындай маалымат таратты элге. Себеп дегенде мына бул сот деген көз карандасыз бийлик. Мына бул көз карандасыздык бийликтин үстүндө бир аткаруу бийлигинен бирөө барып алып эле оп салып атканда бул деген таптакыр эле бир эме да мындай түшүнүгү жок адамдардын жасап аткан иши. Чындыгында буга чейин мынакей ошол 24 декабрда эгер Ташиев пресс-конференция берип маалымат жыйынын берсе, ошол эле күнү жогорку сот жооп берди. Чындыгында буга чейин сотторго кандайдыр бир башка бир нерселер болсо, андай жооптор болчу эмес да. Канча журналисттер биз сурасак дагы жооп беришчү эмес да. Бул өздөрү соттор өздөрүн коргочу эмес да. Мында болуп атат да, сот бийлигинин эме тактикасы туура да. Сот бийлиги саясатка аралашпаш керек. Сот бийлиги жанагы колуна түшкөн иштер боюнча ошого өкүм чыгарып бериш керек. Бул же күнөөлүү эмес деп. Бул соттун өзүнүн тартиби да ошондой, дүйнө жүзүндөгү тартип да ошондой. Ал эми жанагы аткаруу бийлиги сот бийлигинин үстүнөн үстөмдүк кылам деген эмени көрсөтүп атат. Ташиев деген ким? Бул аткаруу бийлигинин бир кызматкери. Калиевден ким? Бул деген сот бийлигинин биринчи башында турган адам. Кыргызстанда бул деген бийликтин башында турган адамды биз мынандай эле бир тергөөчү келип эле жакалагандай болуп калып атат да. Ошондуктан бул таптакыр туура эмес. Соттор өзүн өзү жана коргош керек. Ушу коргобой жүргөндүктөн ушундай деңгээлге түшүп калышты. Мына андан мурун эле, Калиевден мурун эле мына бир сотту болсо, мына анча дүйнөсү бар экен деп туруп, бүт баардыгын эметип камап коюшту. Анын тергеген эч ким жок. Ал сотко жеткен эч ким жок. Азыр дүйнөлөрүн санап атат. Мынанча баганча дегенче мынча анан Дубайга барат экен. Анан сотто эмеси бирок чындыгында батинкасы мынча экен, анан шубасы мынча экен деп ошого чейин айтып атат. Бул деген кылмышты тактагандык эмес, бул деген жаманатты кылуу деген сөз. Бирок чындыгында соттор дагы ушуга мындай бир негиз берип койгондой. Коомчулук арасында да соттор дагы дайыма акыйкатты чечим чыгарбай, кээде мындай кандайдыр бир тартып койгон учурлары болгондуктан ушул коомчулук дагы соттордун мындай жазаланышын же болбосо тазаланышын талап кылгандай да. Сиз буга макулсузбу? Туура айтып атасыз. Себеп дегенде соттор ушул жанагы бийликке кызмат кылганга көп аракет кылышып, мына мыйзамсыз нерсе иштерге барып атат. Бир эле мисалды айтып коелук. Мына Садыр Жапаров бүгүн шайлоодо талапкер болуп жүрөт. Садыр Жапаровдун шайлоого катышууга укугу жок. Бул жөнүндө биз мына талапкерлер борбор шайлоо комиссиясына барса колдогон жок. Жогорку сотко барса колдогон жок. Сот колдобой атат. Ал эми негизинен алганда шайлоого катышууга укугу жок адамды көз жумуп атпайбы соттор. Ошондуктан мен оюмча кептин төркүнү биякта турат да. Садыр Жапаровдун артында бул соттолгон адам. Бирок ал акталдым деп айтты го. 6 октябрь күнү ушу акталгам деп жарыялап, аны деген жогорку кеңештин ошол убактылуу төрагасы Мыктыбек Абдылдаев дагы тастыктаган го. Ал акталган жок.
ага чыккан өкүм жокко чыккан, өкүм гана жокко чыккандагы анын кылмышы ишин кайта жаңы карасын деген талапты Генеральный прокуратурага жөнөтүшкөн. Генеральный прокуратура муну азыр тактап чыгып, жаңы ачылган кырдаал боюнча ошондо жанагы мурда баягы соттун өкүмү туура эмес болуп калган же туура эмес туура болгон деген эмеге алып келиш керек. Анда алып келбей эле булар ошо тергөөчүнүн эмесинен эле бул эметип иш токтолду деп туруп алар өкүм чыгарып атышат. Так. Ал иш токтолгону менен анын адамдын соттолгон адамдын соттон кутулуш үчүн же ал жана мөөнөтүнө чейин отуруп бериш керек, же ал мөөнөтүнөн кийин дагы 3 жыл, 5 жыл, 15 жыл деген талап бар. Ошол 3 жыл, 5 жыл, 15 жыл мыйзамды бузбай иштеп бериш керек. Ошондо гана анан соттун эмеси ага чейин ал соттолгон адам болот дагы, ал премьер болууга да акысы жок, президенттикке шайлоого катышууга да акысы жок. Ушунун бардыгын соттордун жана көз жумуп койду деп атпайсыңарбы, так? Ушул жерге келгенде соттор кичине көз жумбай тургандыктан булар чычалап жасап атышат. Соттор кичине көрсө, баары эле бузулуп атат. Бул эмне менен бүтүшү мүмкүн? Мына өткөндөгү парламент шайлоону көрдүңүздөр, туурабы? Баардыгы тимеле мыйзам жөндөсү болуп атат деди. Элдин баары чырылдап атты. Биримдик менен Мекеним Кыргызстан партиясы мыйзам бузуп атат деди. Жок, бузулган жок деп шайлоону өткөрүп койду. Эмне менен бүттү? Азыр эми дагы эле азыр мына Садыр Жапаровду шайлоого катыштырып атат. Дагы эле ошого келген такалган турабыз. Себептен мыйзам бузулуу. Мыйзам бузуу менен Садыр Жапаров шайланып турган болсо, муну эч бир мамлекет сырттан тааныбайт. Бул ушул эле учурда сиздин бир кызыкчылыктарыңыз да болушу мүмкүн да. Биз сиздердин мына берген эмеңиздер боюнча сиз ушул эле талапкерге чыккан башка тараптарын колдойт экенсиз да. Мен бул жогорку сотто иштеп кеткен кишиге суроо бергим келип атат. Жогоруда айтып аткан негиздер соттук процессуалдык кодекстердин иш аракеттери бузулганбы? Негизи УКМК менен жогорку соттун ортосунда тиреш эмнеден келип чыкты сиздин оюңузча? Рахмат сурооңузга. Биринчиден баягы ар бир нерсени атынан аташ керек, урматтуу маектештер. Берде сот деген сөз бул орган. Аны баягы сот акыйкаттыгын жүргүзүп аткан кызмат адамдары, судьялар. Ошондуктан кээ бир судьялар тарабынан бул факт бүгүнкү күндө кандайдыр бир мыйзам бузуучулуктарга же кемчиликтерге барып аткандыгын баарыбыз көрүп турабыз. Ал эми сиздин сурооңузга Кыргыз Республикасынын кылмыш процессуалдык кодексинин талабына ылайык тергөөнүн аракеттеринде жашыруун сыр болуш керек. Ошол себептен тергөөдө болуп аткан аракеттердин бардыгын кылмыш иш сотко барып, мыйзамды өкүм чыгып, ал күчүнө кирмейинче, ага бул адам күнөөлүү экен же күнөөлүү эмес экен деп туруп, алдын ала ойду билдирип койгон өзү туура эмес. Ошол себептен бүгүнкү күндө жанагы пресс-конференцияда кылмыш жасаган, кылмыш иш козголгон, мындай аракеттерди жасап коюптур деген пикирдин өзү туура эмес деп мен эсептейм. Ошол себептен ар бир маселе боюнча мындай этияттап, мыйзамдын талабына ылайык айрыкча укук коргоо органдары, сот органдарынын кызматкерлери бир информация берерде мыйзамдын талабын сактап, ошого карата жооп бериш керек да. Азыркы күндө ал кылмыш иш козгоо, кылмыш иш мен жана да айттым, козгоо деген иш жок. Сотко чейинки териштирүү деген болот. Сотко чейин териштирип, эгерде кимдир бирөөнүн аракеттеринде кылмыштын курамы болсо, ал боюнча билдирүү берилет. Андан кийин айыптоо акт түзүлүп туруп, прокуратура тарабынан бекитилип, ал сотко өткөрүлөт. Ошондон кийин гана сот бул кишинин күнөөлүү же күнөөлүү эмес дегендиги жөнүндө жыйынтык чыгарат. Башкача айтканда, же актоо же айыптоо өкүмү чыгарат. Азыр алдын ала бул киши мындай кылыптыр, мындай кылмыштар жасаптыр деген пикир элдин арасында бул пикир түзүү, бул туура эмес.
Ол пикет түзүүнүн өзү мен дагы кайталап кетейин, кандайдыр бир кысымчылык көрсөтүүнүн бир түрү деп эсептесе болот го. Рахмат. Сиздин пикириңизге ошондой эле жогорку сот менен УКМКнын ортосунда тирешүү уланып жаткандыктан жана коомчулук арасында түшүнбөстүктөр пайда болгондуктан кечээ ушу УКМКнын расмий өкүлү атайын билдирүү тараткан, ошого назарыңыздарды бурсак. Бул сотко чейинки өндүрүштүн алкагында Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымы Калиеванын кылмыш жоопкерчилигине тартылышы жөнүндө толук далилдер алынды. Буга байланыштуу тергөө органдары Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасы Калиеванын кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук берүү боюнча Кыргыз Республикасынын соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясына сунуш берүү тууралуу өтүнүчүн келтирген. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчысы айткандай, жогорку соттун төрайымы Калиева Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын сунуштамасынын негизинде соттор кеңешинин алдындагы тартип комиссиясынын макулдугу менен гана кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Белгилей кетсек, бийликтин сот бутагынын өкүлдөрү болгон Кыргыз Республикасынын жогорку соту жана соттор кеңеши өз позициясын алдын ала аныктап алгандыгы бул тынчсыздандырууну туудурат. Анткени баш мыйзамга ылайык Кыргыз Республикасында баардыгы мыйзам жана сот алдында бирдей. Мынакей Мамбет Жунус мырза, айтсаңыз, бул жерде УКМК мүчө өкүл айтып атат, соттор өздөрүнө алдын ала мындай чечим чыгарып алышты дегендей сыяктуу да, бул синхрондон. Буга сиз кошуласызбы? Мыйзам алдында баардыгы жоопкерчиликтүү деген. Бул деген жалган жала. Эч кандай сот өкүлдөрү өзүнө мындай бир алдын ала бир эме айткан жок. Бул деген соттор жанагы УКМКнын шашылып туура эмес, юридикалык жактан таптакыр негизсиз коомго тараткан маалыматына гана жооп кайтарып койду. Анда анын жообу бирөө эле болуп турат. Кылмышкер деп эч ким соттон өкүм чыкмайынча бирөөнүн кылмышкер деп эч ким атай албайт деп атат. Соттон өкүм шектүү деп аталышы мүмкүн. Шектүү, аны үчүн биринчи кылмыш иш ачылыш керек. Кылмыш иш ачылганда же шектүү деп, же күбө деп ачылат. Түшүнөсүзбү? Анан муну шектүү деп да айтпайт. Күбө деп да айткан кылмыш жок да. Бул жөн эле эметип атат. Мына биз бийликтебиз, биз керек болсо жана жогорку соттун төрайымын да камап таштайбыз дегендей эле эмени көрсөтүп атат. Бир нерсени эске салсаңар, мен берген саясат жөнүндө кошкон жокмун да. Булар эмне кылып бийликке келишти? Сооронбай Жээнбеков президент учурунда келип туруп арызыңызды жазып кетип калды. Болбосо сени талкалайбыз дешти. Ал болсо арызын жазып кетип калды. Көрүп атасыңарбы? Булардын артында кандай күчтөр бар экенин. Аны эми келип Калиеваны ошентип атышат. Эгерде Калиеваны кетип калып болсо кылмыш аштырып камайбыз деп атышат. Түшүнүп атасыңарбы? Бул деген Кыргызстанда жанагы бийликтин үч бутагынын ортосунда биримдик калбай калды деп атат. Ошондуктан соттон айласы кеткенинен, силер презумпция невиновности деген эмени бузуп атасыңар. Анда кылбагыла. Мыйзамдын чегинде иштегиле. Силердин аны кылууга укугуңар жок. Деген гана сөздү айтып атса, мына бул эмелтиги УКМКнын маалымат катчысы айтып атат, ушул наоборот буларга күнөө. Бул жанагы өзүнүн башындагы төөнү көрүп, бирөөнүн башында чөптү көрүп атат деген сөз. Ошондуктан бул ташит жасаган кыймыл аракети, анын мына колунда иштеген, мына жарыя кылган маалымат катчысынын эмеси. Бул таптакыр мыйзамга туура келбейт. Булар жалган калп. Ушул эле учурда сизге дагы суроо бергим келип атат да. Мисалы, бул эки тиреш өлкөдө кандайдыр бир дестабилизацияга же туруксуздукка алып келбейби? Бул мунун негизинде алып келинбейт да. Бул соттор бир тарап болуп, бул бир саясий күрөшкө чыкпайт. Алардын анда укугу жок. Соттор жанагы өкүм чыгарыш керек, күнөөлүү эмес деген, андан башка эме жок. Өздөрү бирөөгө кылмыш да ача албайт соттор. Ал эми жанагы сиз айткан эменин жөнү башкада да, себеп дегенде мындай болуп атат. Кыргызстанда мына бул шайлоонун кесепетинен чыгып аткандай нерсе бул. Шайлоонун кесепетинде эмне болду? Жана парламенттик шайлоо октябрда жокко чыктыбы? Төңкөрүш болдубу? Бийлик алмаштыбы?
эми алды эмне үчүн ошондой болду? Себеп дегенде биримдик менен Мекеним Кыргызстан деген партияны шайлоону мыйзамсыз талкалашты да. Ушуну мына форма 2 дегенди уктуңузго, эмнелерди гана алган жок да. Ушуну көрүп туруп, көрмөксөн болуп деле мына ушуга алып келди. Эми булар дагы жана соттун оозун жаап, коркутуп, камап тастайбыз, силер оозуңарды ачпагыла, биз айтканды кыласыңар деп атат. Эгерде муну кылган буга сот баш ийип берсе, буга талапкерлер баш ийбейт да. Талапкерлерди колдогон шайлоочулар баш ийбейт да. Мисалы үчүн мына келечектерден баштап дебат башталды. Нормальный адамдар катышып атат эмеге, тиги шайлоого. Алардын миллиондогон шайлоочулар турат. Ошондуктан коркунуч сиздики негизди мына бул шайлоо туура эмес болуп кетсе, мына ушунун мыйзамсыз болуп шайланып калса, ушунун артынан кесепет чыгышы мүмкүн деген ой бар. Сизге да кайрылайын деп атам, Сооронбай мырза. Жогоруда айтылгандай, мынакей тирешүүлөрдүн эң негизгиси мыйзам бузуулардын же болбосо мыйзамдын сакталбашынан келип чыгып атат да. Негизи бизде Кыргызстанда акыркы жылдары мыйзамды ар ким өзүнүн кызыкчылыгына карата тарта берип, ар ким өзүндөй мындай талкууга кое берип, азыркы чындыгында мыйзам кандай аткарылышы керек экен, мыйзам кандай сакталышы керектигин бизде көргөзөт турган бир жогорку жак жок болуп калды да. Эл дагы ошондой эле мына бийликтер өздөрү менен өздөрү болуп мындай тирешүү болуп атканда, сиздин мындай экс судья калыс сөзүңүз кандай да? Рахмат, сиздин сөзүңүзгө кошулам. Бүгүнкү күндө чындыгында мыйзам кабыл алуу, анан колдонуп жаткан мыйзамдардын өзү ишке ашырылып аткандыгы да көп проблемалар бар. Аны бардыгыбыз көрүп атабыз. Мыйзам өзү кыска, түшүнүктүү, жеткиликтүү болуш керек. Ал эме кээ бир мыйзамдарыбыз азыр жалпы бөлүгү деп коет, анда бир бөлөк болсо негизги бөлүгүндө бир бөлөк болуп кабыл алынып калып атат. Бул мыйзамдарга бүгүнкү күндө ушундай убакыт келип жетти. Менимче өзгөртүү толуктоолорду киргизиш керек. Күндүн талабына ылайык мыйзамдарды кабыл алыш керек. Анан улуттук коопсуздук кызматынын пресс катчысынын маалыматы менен мен өзүмдүн оюм, менин жекече пикирим, ал кишинин маалыматы менен мен негизинен толугу менен макул эмесмин. Себеби бүгүнкү күндө судьялар кеңеши, соттор бүт бардыгы уже жыйынтыкты чыгарып койду дегендей ойду айтып атат да. Судьялар кеңеши бул судьялардын съезд менен съездин ортосундагы аткаруучу органы. Ал эми тартип комиссиясы өзүнчө бул конституциялык орган. Муну эстешибиз керек. Судьялар кеңеши массалык маалымат каражаттарында берилип аткан маалыматтарга жооп берип койсо, жогорку соттун пресс катчысы маалымат берип койсо, жооп берип койсо эле бул өзүнчө бир жыйынтык чыгарып койду деген пикирден алыс болуш керек. Тартип комиссиясында 9 киши, 9 кишиден ичинде судьялардан тышкары башка жактан, башка сферада иштеген кызматкерлер дагы бар. Алар мындай алдын ала жыйынтык чыгара элек деп мен ачык эле айта алам. Азыркы учурда ушу тартип комиссиясы бул маселени, Гүлбара Калиеванын маселесин караштыбы же караш элекпи? Мага жеткен маалымат боюнча азыр эле пресс катчылары өздөрү айтып атат, биз башкы прокуратура аркылуу тартип комиссиясына жөнөттүк деп. Эгер жөнөткөн болсо, бүгүнкү күндө каралгандыгы жөнүндө менде маалымат жок. Анын боюнча мен азыр бир нерсе деп айта албайм. Буга кошумча тартип комиссиясында 9 мүчө болот. 9-дун 3-өө ушу жогорку соттар системасынан, 3-өө президент тарабынан, 3-өө парламент тарабынан болуш керек. Бүгүнкү күндө тартип комиссиясына шайланган 5 эле форум барбы, жокпу? 5 эле киши шайланган. Мындай чечим кабыл алыш үчүн 6-дан кем эмес киши кабыл алыш керек. Ошондуктан бүгүн тартип комиссиясы чогулуп чечим кабыл алууга укугу да жок. Кворум да жок да? Кворум да жок. Бул бир. Экинчиси, ошол тартип комиссиясын дайындаган
Ona жаңсы дайындашты да буларды. Дайындаган адамдарды сунуштаганы бул мыйзамсыз. Себеп дегенде аны президент гана эмете алат. Президенттин милдетин аткаруучу сунуш кыла албайт. Анда укугу жок. А булар болсо аны карабай эле сунуштап эле жана парламенттин үчөн бияктын үчөн алтын кылабыз деп эле аракет кылып атат. Бирок муну андан сырткары парламент буну утвердить этиш керек. Булардын эми курамын. Ал эми ошондо гана булардын юридикалык бир эми. А буга чейинки тартип комиссиясы кайда эле? Алар келип бийликтердин баарын алмаштырып атышпайбы? Кудасын алмаштырып атат, сөөгүн алмаштырып атат, тууганын алмаштырып атат, мекенчил партияларын алмаштырып атат. Баары ушундай болуп кетти. Азыр баягы эсиңизде барбы? Акаев үчүн эмет, Алга Кыргызстан үчүн күйүп кеттиби? Ооба. Бакиев Ак жол үчүн күйүп кеттиби? Атамбаев СДПК үчүн күйдү, Жээнбеков да ушул жана биримдик менен мекеним үчүн күйдү, мекен Кыргызстан үчүн күйдү. Эми садырлар менен камчылар болсо мына мекенчил үчүн күйгөн турушат. Бардыгы мекенчил. Мекенчилден сырткарларды куда сөйөк тууган бөлө күйө бала өкүл бала ушулар болду. Тегеле бир кызматка бир адам, бир кичине билими бар адам келбей калды да. Билими бар, мейли майда кызматта анча-мынча тажрыйба алып турду. Эми президент болом деп аткан адам 3 бийликтин бутагында сот бар экенин билбейт экен да. Ana ушулар кантип мамлекет башкарат? А бул жерде мындай сиздердики башка кызыкчылык болуп жататкан жокпу? Мисалы шайлоо процессинде катандашты алып түшүү боюнча. Биз мындай берде анда жок. Себеп дегенде бизде коркунуч болуп атат. Коркунуч деген сөз укугу жок адам шайлоого кирип алды. Шайлоого укугу жок адам. Буга борбордук шайлоо комиссиясы өзү чечим берди го. Эми чечиминде ал чечимди андан кийинки соттогу чечимди дагы жокко чыгарып атпайбы жана жогорку соттун пресс маалымат катчылыгында жазып атпайбы ачык. Бул мында эме соттолгон адам деп жазып атат. Түшүнөсүзбү? Эгерде сот өзү көрсөтүп атат, бунун укугу жок деп атат. Анан эми ушундай адам болсо укугу жок адамдар мыйзамсыз келе турган болсо эл көтөрбөй биз ошон үчүн ошого жеткирбей баягы 5-октябрдай болуп туруп кайтып дагы эметип кетпесин деген нерсе менен чырылдап атабыз. Башка эчтеке жок калганда. Эмне үчүн муну бурда айткан жоксуздар да? Биз айтып атабыз, айтма турсун эме борбордук шайлоо комиссиясына эметтик, кайрылдык, колдобой атат. Жогорку эме тиги административдик сотко кайрылдык, колдогон жок. Анан кийин эми азыр дагы жан кайрылдык. Мына кече күнү тапшырдык. Биз токтогон жокпуз. Мыйзам талаасына өтөлүк. Мыйзамдуу болсун шайлоо. Мыйзамдуу болгон адамдар шайлансыз. Укугу жок адамдар шайланбасын деп айтып атабыз да. Ошону сиз ойлоп атасыз бир талапкердин кызыкчылыгы. Эч кандай талапкердин кызыкчылыгы жок. Биз шайлоонун аягында келип туруп, кайтып 5-октябрда болуп туруп, дагы төңкөрүш болуп кетпесин деп атабыз. Себеп дегенде бул бийликти бир дагы мамлекет тааныбай атат да бүгүн. А бирок чындыгында эл колдоп атат го. Биздин программабыз ушу аяктап баратат. Тилекке каршы сиздин бүгүнкү келип пикир бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Бизде бүгүнкү талкууда УКМК менен Жогорку соттун ортосунда тиреш эмнеден келип чыкты жана эмнеге алып барат деген талкуу жүргүздүк. Анда бизде Сооронбай Карабаев мурдагы судья эфирибизде болду. Ошондой эле Мамбет Жунус Абылов саясатчы БШКнын мурдагы төрагасы болду. Саламатта калыңыздар, бардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз.